саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүздө беттеги шлактарды кантип тазалаш керек жөнүндө айтып беремин. Биринчи мен силерге шлак кандай пайда болот, ошол жөнүндө кичине маалымат берип кетсем. Биздин жеген тамактарыбыздан, туура эмес жашоо образынан же болбосо сырткы чөйрөдөн, машиналардын, көчөнүн чаңдарынан баардыгы келип, беттин клеткаларына шлактар, керексиз нерселер пайда болуп калат. Ошол шлактар көбөйүп отуруп, биринин үстүнө бири катмар болуп атып, эң биринчи шлактын белгиси бул бетке бат бырыш түшө баштайт. Экинчи белгиси бетке дактар түшө баштайт. Анан эгер ошол беттин пораларында да инфекция түшүп кала турган болсо, анда уже безетки пайда боло баштайт. Ошол нерселердин эң алгачкы үй шартында беттеги шлактарды тазалап туруу үчүн эң эле жөнөкөй маска бар. Бул кадимки эле биз үйдө колдонуучу бал. Бул балга эгерде бет майлуу боло турган болсо, бир аш кашык балга 2 таблетка аспирин кошуп майдалап туруп, ошону колдонсок, скраб катары колдонсок болот. Биздин азыркы моделибиздин бети нормалдуу бетке кирет, бир аз гана бырыштары бар, ошон үчүн беттеги шлактарды ошо бырыш үчүн гана колдонобуз. Биринчи бетти тазалап алабыз, макияжы бар боло турган болсо, макияжын снимать этип алабыз. Бетти тазалап алганыбыздан кийин бул балга эч нерсе кошпостон бетке шыбайбыз. Көздүн айланасынан этият болобуз. Бул масканы бетке коюп бүткөнүбүздөн кийин колдун подушечкалары менен беттеги шлактарды тазалап баштайбыз. Бул биринчиден массаж катары да кетет. Бетке канчалык көп массаж болсо, беттеги майда сосудтар ишке кирет дагы, бет кызарып, кадимкидей жашаруу пайда болот. Бул масканы бардыгы эле жаштагы аялдарга мен сунуштайт элем. Үй шартында жасаса аябай жакшы болот, бирок мунун бир противопоказаниясы бар. Эгерде балга болгон аллергиясы бар боло турган болсо, жасабай эле койгону дурус. Анан дагы бир нерсе, эгер үй шартында жасап ашыкча көп ушул масканы бетти кармап койсо, дагы беттин биринчи катмары сыйрылып кетиши мүмкүн. Ошондон да этият болуш керек. Беттеги масканы тартып атканда мынага окшогон ак шлактар уже чыга баштайт. Ак бул белги башталат. Ошондо эле уже токтотушубуз керек. Себеби андан көп ала турган болсок, беттин терисинин биринчи катмары сыйрылып кетет. Анан дагы бир айта кетүүчү нерсе, эгерде бетте купероз бар боло турган болсо, купероз бул сосудтарга суук тийип, беттин сыртына тамырчалар чыгып калат. Аларга да жасаң. Бүгүнкү жасап жаткан маскабыз бул беттеги бырышка каршы жасалуучу маска үй шартында. Аталган маска бетте 5-10 мүнөт эле туруш керек. Анан кийин беттен алып, жакшы бет майдан коюп, бетке массаж жасап койсо аябай жакшы болот. Андан сырткары бул маска мурундун тегерегиндеги кара точкаларды, сальный железо деп коет, ошолордун баардыгын сууруп чыгат. Бет сонун тазалап коет. Өзүңүздөр көргөндөй, мына биздин бетибиздеги шлактар чыгып, беттин сырткы катмарына чыгып калды. 10 мүнөттөн кийин биз бул бетибиздеги масканы тазалап, бет май коюп, массаж кылып коебуз. 10 мүнөттөн кийин бетти тазалап, жакшы бет майдан коюп, анан массаж жасайбыз.
ушуну менен көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Ар дайым сулуу жана ажарлуу болуңуздар, саламатта калыңыздар.